Россияда 1 сентябрдан WhatsApp, Telegram жабылат деген маалыматтын чын төгүнүн айтып берели. Госдуманын депутаты Боярский 2 күн алдын мыйзам долбоору кабыл алынгандыгын, бирок эл арасында айтылып жаткандардын бардыгы эле чындыкка дал келбестигин айтып чыкты. Ооба 1 сентябрдан Россияда атамекендик кат алмашуу Макс тиркемеси ишке кирет, бирок WhatsApp, Telegram толук жабылат деген чындыкка дал келбейт. Ал эми Макс ар бир жаңы чыккан телефонго милдеттүү түрдө орнотулушу мүмкүн. Бирок Боярскийдин айтуусунда Россиянын жарандары кайсыл тиркемени колдонуу укугуна толук ээлик кылат жана WhatsApp, Telegram жабылат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Ошондой эле 1 сентябрдан VPN колдонгондор штрафка жыгылат деген дагы маалымат таркап жатат. Бул тууралуу Боярский мындай деди. VPN'ди азыр бардыгы эле колдонуп жатат, бирок алардын бардыгына штраф салуу мүмкүн эмес. Чындыгында VPN'ди реклама кылгандарга гана айыппул бар, ал 50 миңден 80 миңге чейин болушу мүмкүн. Ошондой эле VPN'ге ээлик кылгандар үчүн дагы 5,5 миллионго чейин айыппул каралат. Баса, сентябрдан Орусиянын юстиция министрлиги тарабынан экстремисттик деп таанылып, тыюу салынган тизме жарыкка көрөт жана күчүнө кирет. Анда 6 миңге жакын экстремисттик маалыматтар, китептер, материалдар жана тиркемелер бар экендиги айтылууда. Алардын ичинде барыбыз колдонгон Facebook жана Instagramдагы бар экени айтылып келет. Бирок анык тизме азырынча жарыялана элек. Эми бул мыйзамдар биздин мигранттарга кандай таасир этет? Мына ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Буга чейин эле чек арадан кирип келе жатканда ар бир мигранттын телефонун алып, анда көргөн тасмаларды YouTube'дан, Facebook баракчаларынан, Instagram'дан эмне маалыматтарды издегендигин, көргөнүн, ошондой эле өчүрүп коюлган маалыматтарды дагы текшеришчү болчу. Ал эми жаңы мыйзам күчүнө кирсе, 6 миң тизменин ичинде эмнелер бар жок экендигин билүү мигранттар үчүн өтө маанилүү. Андыктан биздин баракчаны акмалап туруңуздар, тизме жаңыланары менен сөзсүз түрдө баяндайбыз. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 миң рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу Мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.